Мен Дүйшөбү Аканзада Маткалыковна. Ошол Бужум айылында төрөлгөнмүн. Ушул Шарап Токсонов атындагы орто мектебинде, мурдагы Москва орто мектебинин бүтүрүүчүсүмүн. Ушул мектепти бүтүп, жогорку окуу жайга барып, билим алып келгенден кийин кайра эле ушул өзүмдүн мектебимде иштеп келатам. 1998 жылдан бери эмгектенип келем. 2011 жылдан баштап ушул мектептен тышкаркы иштердин уюштуруучусу болуп дайындалып, ошол кызматта иштедим. Андан кийин окуу бөлүмүнүн башчысы болдум. Анан мектеп директору кызматын аркалап келдим. 2022 жылы директорлорго кайра шайлоого катышып, конкурска катышып, кайрадан директор болуп дайындалып иштеп келатам. Бүгүнкү күндө биз мектепте негизги эле милдетибиз окуучуларга бүгүнкү күндүн талабына ылайык татыктуу билим тарбия берүү, аларды ушул ар тараптан өнүктүрүп, мектепти бүткөндөн кийин өзүнүн туура жолун тандап, кесипке туура багыт берип, негизи эле инсан катары тарбияланышына биз чоң салым кошуп келебиз. Окуучуларга биз татыктуу билим тарбия берүү менен бирге көптөгөн долбоорлор менен иш алып барып келебиз. Атап айтсак, ушул башталгыч класстардын окуучулары үчүн ысык тамак, Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк программасынын негизинде биз ушул ысык тамак уюштурганбыз. Башталгыч класстардын мугалимдери бүгүнкү күндө ысык тамак менен камсыздалган. Андан сырткары Агахан фондунун көптөгөн долбоорлору менен биз бир канча жылдан бери иштеп келебиз. Атап айтсак, Кыргызстандын жана Тажикстандын жаратылыш ресурстарын натыйжалуу башкаруу аркылуу туруктуулукту бекемдөө долбоору. Мында биздин мектепке ушул ресурстук борбор ачылган. Андан сырткары мугалимдерибиз, окууларыбыз көптөгөн окуулардан өтүштү. Агахан фондунун мектептер 20-30 долбоорунун алкагында дагы иш алып барып келебиз. Бул долбоордун алкагында биздин мектепте көптөгөн көйгөйлөрүбүз чечилди. Техникалык каражаттар менен камсыздалды мектебибиз. Анан окуучулардын ушул китепканабыз дагы байытылып, көркөм адабияттар менен толукталды, жомоктор менен. Андан сырткары ушул Агахан фондунун Патрик долбоору менен дагы иш алып барып келебиз. Бул долбоордун алкагында биздин окуучуларыбыз жана мугалимдерибиз көптөгөн окуулардан өтүп, санитардык гигиеналык абалыбыз жакшырды. Мен 3 баланын энесимин. Жолдошум жана апам дайыма колдоп келишет. Чоң кызым медакадемияны аяктаган. Бүгүнкү күндө окуусун дагы улантып, иштеп дагы келатат. Андан кийинки уулум окуусун окуп жатат, ал дагы студент. Кийинки 2 уулумду эле коеюнчу. Кийинки 2 уулум дагы жогорку окуу жайлардын студенттери. 2024 жылдын ноябрь айында ушул Суу Башы айыл аймагынын Суу Башы айылдык кеңешинин депутаты болуп кайрадан шайландым. Буга чейин Карабулак айылдык кеңешинин 2 жолку депутаты болуп шайланганмын. Мен негизи ушул айылдык кеңештин депутаты болуп, элдин үнүн угуп, ошол маселелерди мыйзамдуу чечүү негизги максатым болуп саналат. Ошону менен катар эле ушул айыл тургундарынын туруктуу өнүгүүсү, мектеп окуучуларынын сапаттуу билим алуусу негизги максаттарым болуп саналат. Суу Башы айылдык кеңешинин депутаты болуп эмгектенүү менен бирге ушул бюджет комитетинде төрайым болуп эмгектенип келем. Биз ошол адамдардын элдерден түшкөн арыздарды карап чыгып, өзүбүз комитетте отурум өткөрүп, анан сессияда бекитип берип келебиз, мыйзамдуу иш алып барып келебиз. Атап айтсам, ошол
Өткөн 2025-жылда Бужум айылында Бужум жалпы билим берүү мектеби жаңыдан ачылды. Ошол мектептин жылытуу системасына акча бөлүп бердик. Ошону менен андан кийин Бужум айылында жана Карабулак айылынын тургундары үчүн жер үлүшүн, жер участогун бөлүү максатында ген планга акча каражатын бөлүп бердик. Андан тышкары Карабулак айылында жаш балапан балдар бакчасына оңдоп тосмосун тосууга акча каражатын бөлүп бердик. Боз Адыр айылдык маданият үйүнүн жолдорун оңдоп түзөөгө акча каражатын бөлүп бердик. Бужум айылында маданият үйүнүн жылытуу системасын жаңылоого, жакшыртууга акча каражатын бөлүп бердик. Ушундай элдердин көйгөйүн чечүү жана ошол жашоочуларга жакшы шарттарды түзүү максатында ушундай иштерди жүргүзүп келатабыз.